Assalamu алейкум достор. Бүгүн Бишкектен Ысык көлгө өзүмдүн кичимекеним Каралдөбө айылыма жолго чыктык. Байкем экөөбүз. Максатыбыз айылга, ата журтубузга сагынычыбызды таратып келиш болду. Жолдон кетип баратып, айлана жашылданып, тоолор көркүнө чыгып калганын көрүп, видеого тартмакчы болдум. Кооз жерлерди кадрга алганга аракет кылдым. Анан эле боом капчыгайына кирдик. Боом капчыгайына киргенде тоолору, таштары, асман, жол деги эле койчу баардыгы табияттын бир бөлүгүн жомоктогудай көргөзүп турду го. Машиналар зуылдап жаныңан өтүп жатса дагы баары бир жүрөгүң тынч да. Тоонун боору, кайрылган жолдор ар бир минут өзүнчө кадрга татыктуу болду. Бул жерден өткөн сайын бир башкача сезимдер келет мага негизи. Кээде табиятка суктанып жатып, сүйлөшпөй дагы унчукпай кетип бара жаттык байкем экөөбүз. Ошентип көлгө кирдик. Көлгө кирип Кестеңерге жетип, көлдүн жанынан өтүп баратабыз. Суу таптаза көгүлтүр түстө, берекеси өзү Берметим ысык көл өзү тосуп алды. Айылга жакындап келдик. Талаалар жапжашыл, тоолор аябагандай сонун болуп кооз көрүнүп турду. Айылга бурулдук. Ушул бурулуштан кийин эле жүрөгүм башкача соот да негизи. Ар бир кадам балалыкты, туулган жерди эске салып турат эмеспи? Бул жол менен канча жолу өткөнбүз, бирок ар бир жолу өткөн сайын биринчи жолу өткөндөй сезим болот мага. Анан айылга жакындаган сайын жүрөгүм башкача согуп, бир башкача сезимдер болот да. Айылга киргенде тааныш көчөлөр, элдер күлүп тоскон жана ошондой эле таза аба дегенде өзгөчө бир сезимдер болот да. Бул жакта инелерим ойноп, эшикте аябагандай сонун. Анан түз эле дасторкон жайылган үйгө кирмекчи болдум. Үйгө кирсем эле дасторкон жайылып, тамак даяр, апамдын мээрими, үйдүн жыты баарын сагынган экенмин. Апамдын даамдуу токочтору, салаттары баарын сөз менен жеткизип айтып бере албайм. Бул жакта көчө тамагы казанда жай кайнап жатты. Жытынан эле бала кезде Нооруздан ичкен эске келет. Анан эле колго суу куюу, бул кыргыздын байыркы каада салт эмеспи? Урмат сыйдын белгиси. Колду жууп, анан көңүлдү тазалап, тамакка көңүл бурат эмеспизби? Андан кийин эле эт тартылып, ар бирибизге устукандар берилди. Кыргыз дасторкону ушунусу менен бир берекесин көргөзсө керек. Көчө тамагы ар бирибизге сунулуп, ысык даамдуу жүрөктү жылытып жиберди.